Саламатсыңарбы, окуучулар? А дегенде жагымды маанай түзүп алалы. Азаматсыңар. Эмесе бүгүнкү жаңы темага көңүлүңөрдү буругула. Каратма сөз анын тыныш белгиси. Жаңы темабызга максат коюп алалы. Каратма сөздүн эрежесин айтып берип, анын сүйлөмдөгү алган ордуна жараша тыныш белгилерин туура кое алышат. Сөздөрдү каратма сөздүн маанисинде колдонуп, өз алдынча сүйлөмдөрдү түзө алышат. Топто иштөөдө бири-биринин пикирин угушуп, сый мамиледе болушат. Эгерде окуучулар каратма сөздүн эрежесин айтып беришсе, каратма сөздү сүйлөмдөн таап, анын ордун аныктай алышса, тыныш белгилерин туура кое алышса, сөздөрдү каратма сөздүн маанисинде колдонушуп, өз алдынча сүйлөм түзө алышса, топто иштөөдө бири-биринин сөзүн угушуп, сый мамиледе болушса. Эми темага көңүлүбүздү буралы. Сүйлөмдө айтылган ойдун кимге, эмнеге арналгандыгын билдирүүчү сөз же сөздөрдүн тизмеги каратма сөз деп аталат. Атоош жөндөмөдөгү зат атооштон же заттык маанидеги сөздөн болот. Түзүлүшү боюнча бир же бир нече сөздүн тизмегинен жасалат. Мисалы, Данияр, мына мен өзүм келдим. Жолдош, катчы балам, биздин эмгек кубанычтын жарчысы. Каратма сөздөр: Данияр жөнөкөй сөз, жолдош катчы балам сөз тизмеги. Каратма сөз сүйлөмдүн ар кайсы жеринде келет да, жазууда үтүр менен ажыратылат. Сүйлөмдүн башына келсе, үтүр өзүнөн кийин коюлат. Балам, сенин колуңдан иш келет. Сүйлөмдүн ортосуна келсе, үтүр анын эки жагына коюлат. Гүлдөй бер Кыргызстаным, күнөстүү тоонун боорунда. Сүйлөмдүн аягына келсе, үтүр андан мурда коюлат. Жемиши көлдөй толкуган, жеримди макта комузум. Каратма сөз сүйлөмдүн башына келип, күчтүү интонация менен айтылса, андан кийин илеп белги коюлат да, кийинки сөз баш тамга менен жазылат. Уландар жана кыздар, баарыңар терең билимге ээ болгула. Бул жерде асты сызылгандын баары каратма сөздөр болуп саналат. Эми тактадагы кластерге көңүлүңөрдү бургула. Каратма сөз ойдун кимге багытталгандыгын атап көрсөтөт. Атоош жөндөмөсүндөгү зат атооштон же заттык маанидеги сөздөрдөн болот. Күчтүү интонация менен айтылса, андан кийин илеп белги коюлат. Көбүнчө сүйлөмдүн башында келет. Сүйлөмдүн башында, ортосунда, аягында келет. Тыныш белгилери сүйлөмдөгү алган ордуна жараша коюлат. Каратма сөзгө коюлуучу тыныш белгилерди эсибизге салып көрөлү. Ал боюнча өз алдынча түстүү сүрөттөр аркылуу сүйлөм түзөлүүчү. Уккула балдар, бүгүн турмуш жаңырган. Сүйлөмдүн ортосуна келди. Мында балдар. Раиса апа, сиз бизге китеп окуп бересизби? Бул жерде Раиса апа. Илим, билим, ынтымак, күчтүү эмгек таалайдын эшигин кененирээк ачат. Кымбаттуу окуучулар, сүйлөмдүн акырына келди, кымбаттуу окуучулар. Эми бышыктоо иретинде. Каратма сөздүн түзүлүшү жана сүйлөмдө алган орду. Экинчи, каратма сөздүн милдетин аткаруучу сөздөр. Үчүнчү, сабактын сага калтырган таасири. Эми балдар, үй тапшырмага көңүл бургула. Китептен 83 көнүгүүнү карагыла, каратма сөздүн ордун өзгөртүп жазгыла да, тыныш белгилерин койгула. Бүгүнкү сабакка көңүлдүү катышып, ийгиликтерди жаратканыңар үчүн азаматсыңар, окуучулар демекчимин. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен кыргыз тили жана адабият мугалими Артыкбаева Алмагүл Үркүнчиевна болду.